Assalamu aleyküm kaldaygan bizden kalın jurt. Ақтаңдай бүгін башталдың қанын қаянын ұқ қаварын. Ақтаңдайған атайың аттанып келіп туғандар. Кең таластың жеріне ечен залқарлар өткен төрінде. Бүгін ұрчы бұлақ жегінен Құдай талам насипте бұйырып қойған Турбайбы. Құдайдың бұйрығының ырдайлы. Бүгін ақтаңдайдың қонағы ечен залқарлардан бата алған. Өзідан ақын атанған елдің болған шайыры. Ечен елге бұл күні танымал болған дайыны. Абдылдадай ағамды айлыңа келіп бұ ердің енің алыстан айтам саламды. Сағынып келдім ағамда, мен елті ердің төрінен ақтаңдайдың қадімке. Жамаатынан жана кең өзіңің айтам саламды. Студияға чақырсақ болот жанеке бүгін болғаны қадімге Құдай талам құт қылған құтты жерде тұраусын. Андан ой, халатының ақбалына кең авалқы ошол салт менен қанаң ақындық жақтан сұраңыз. Атайлап келіп сұразаң, айтпай тұрған мен бекең. Ой, ырдап берсең ырчылар ұқпай тұрған ой, ел бекең. Мұна кей ұшыл жеріңде, тетігі тоғынайдың қыштауы. Қайран ұшыл малындан ады кең мұнда түрілгін. Ақ бешіке дой білінгін, бияғы болсо тетіге. Естекеңдің қонышы, ошолордың бір кесте. Ой, ағайын туған қалқына, ұғылған екен ой добушы. Малында чұрқаған, алы кемден ой туған жер. Келгеніңен рахмат, ақпай менен бабырдың. Жөнім бүгін сұраған, дәл өзіңге рахмат. Анкелің ұшыл жерге малында, алы кемізде бір кезде. Тоқтоғыл келген Турбайбы, тобыл-бұлдардың ырдайлы. Қайран ешін ады кем, батасын алған Турбайбы. Бақтылы күнді ырдасақ, ой Құдай кім көріп тұр ой мұндайда. Малында бұл тоқым, ұшы тұрған жанымда. Ырчы бұлақ суысынан алы кеңе жұт құрып, далай-далай ат қойып, жақшынақай болсын да ырчы бұлақ ат қойып кеткен ұшыл асыл жер. Естеп жатам кечеге, алы кеңдің абылдан, алы кең болса білесің, ала тобелге танымал. Малында чуңақын, тоқтоғыл менен бір жүрген, топ жиынды күлдірген, ечендер менен бір жүрген, ечен толғын сыйлар да қайран алы кең көп жүрген. Ошол алым құлдым мекене, ой біз садаға кетелі, балапан кесті көуіктік. Қайрандардың бір кесте, құлақа сінген телемесе, бол босо кечеге, естеп-естеген бар әлі, отырған елдің шаң әлі, ар бір савың ағамдың тімелің ағарып атқан таң әлі. Анан төлөшті жүрген бұ жерді, қайран ошол төлөшті кече далай рет көз көрді. Сайраған ошол ырчыдан таттусының бір әлі, далай жерден ырчынан шаттусының бір әлі. Ошолар жүрген қайран жер, ырчы бұлақ жегінде, ол тұрабыз сүйдешіп, қайыңдының төрінде, қағылайың қайыңда. Ечен елге танымал, елге берді шайырда, атағын ел жүр таныды. Бол босы кечеден алмадай жапчаш балданың, ел таныды бір кесте. Самат менен алына, аларыдында Қырғызстан азыр ұғылып қалдың атаға. Ошолар шыққан асыл жер. Ойырдағым келет дайыма, балапан кесте көп жүрдім. Естекеңдің жанында, қайранғанан естекең. Бір кіші келсе арыдайым, мен кіші келгелеме дей талпынчың еле дайыма. Анкелі Қырғыз бар болчың ұққуғандай шайырға. Азыр болса білесің асылдары өтіп, мемаминтіп. Артында қалған кезегім, астыр көптір кичіне. Үрін айтып беремен, естекең жүрген жерінде. Емінеге бүгін мен ырдабай чушыл екенмен. Андан көрің алардың. Атын айтып Қырғызға, алқыны бұрдап кетемін. Қайранғанан
asılдар el gördü dalay bilgesde kayыңдının төрүнөн чыккан далай чеченин ошолор даңкка бөлөдүң ала тогыргыс мекенин мен садага кетемин ырдагым келип жаңыдан өзүң келсең айылга о тууганым угуптур мынагы алымкулдун кыштоо биягындан эстекең ушулар жүргөн кайран жер мынаң олтурабыз тетиң ырчы булак жанында ушу турган ырчы булактан ырдап далай суу аккан бир кезектин аларда туй кээ эңсеп келген узактан асыл жердин төрүндө ырдабайт деген эмине кайран жердин төрүндө сайрабайт деген эмине ак комушка кызыл тил кайрабайт деген эмине жакшылыкка бүгүн бир айтпайт деген эмине атагын айтып кайран асылдардын кайтпайт деген эмине келгениңең рахмат мынакең эл тери мында келди деп дүңгүрө түштүң элиме келгениңең рахмат алымкулдун төрүнө эрги болду ырдап олтурбуз кайыңдынын сайында бир кезекте сен дагы ээрчип калдың кечеге эстебес ашыралылар тууганбай деген шайрыга ошолор менен бөлөнүп бирге жүрдүң жаныңда өзүң болсоң адайдан атагың уккан далайдан ой рахмат жаныным сайрап турсун бал тилиң келгениңе маминтип кубанып жаткан кезегим менде келди кичине кызыл тилди безегим өзүң болсо курбалдаш бир тууган деп сеземин ошондуктан силерге ырдап берген кезегим угула берсең кабарың ой Акимбай сенин жайнап турсун жамалың кай жерде болсоң аралайм сурашып турсаң абалың бул да жакшы турбайбы мынакей кечеттен бери көрдүңөр ченечен жаш балдар чуркап жаткан кезеге ошолордун баарысың алымкулдун мектеби алымкулуң болбосо кечеги эстебес менен төлөштүм ошолордун мектеби мынакей жакшынакай актаңдай өзүң болсоң акмаңдай сайрап турган кезегиң жакыныраак сеземин жагып калсын калкыма агызып жаткан мезелим ошондуктан келгениңең рахмат бир тууган сиздей инимди бүгүн көргөндө жүрөк сүйүндү толкуп жатат бу жерде толкуган бешик мекеним сайрап турган кезегиң баарыңарды көргөндө мен бир боорумдай сеземин ошондуктан рахмат ой кагылайын баягы арбактардын кичине атын айтып кетейин ошол эстекең болчуң актаңдай эстекең ырдап жатканда эл иртип күлүк чапкандай төлөш болчуң актаңдай кайран төлөш төккөндө дарыялары түрүлүп бер жакты көздөй аккандай мына ошолорду берген жер ошолор туулуп ушул келген жер мынакей биягында тетиги эстебестин төө таш эстекемдин жанында ойногон экен бир кезде кайыңдынын сайында ээрчип жүрүп чоңойдуң эстекең эл билген далай шайрыга кагылайын эстекең карганча билесиң калган жокто айныган жок табынан бир кезекте үлгү алган Осмонкулдун жанынан ошолордун атага мынакей аралап кыргыз калкымды атагын айтып жаталы жакшылык болсун ар дайым мен айтып өттүм оюмда болгон сонунда бир шериктеш болушу биргең ойноп жүрөлүң ой тууганым карматып койчу колуңду ой азамат Ауке кандай? Эсен аман. Аманчылык. Тынч аман жатасызбы? Кадырлуу телекөрөрмандар. Актаңдай телекөрсөтүн көрүп жатасыздар. Актаңдай телекөрсөтүндө биз такай биздин студияга конокторду чакырып, же болбосо залкарларды биздин казынадан эскерип келген болсок, бүгүн дал Ала Тоо койнундагы Кудай Таалам буйруган талаанын төрүндө, Ырчы булактын жээгинде айтылуу ушул кайыңды Арал айылынын төрүндө олтурабыз. Ушул жерден биз сиздерге Актаңдай телекөрсөтүндө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Актаңдай акын Далай залкарлардын шакирти Абдулда Нуралиевди ушул чыгармачылыгын өзү менен маектешип, ушул өз өнөрүн жалпыңыздарга тартуулаганы келип олтурабыз. Мына айылыңызга келип олтурабыз. Ушул жерден кенедей кезиңизден чоңоюп азыр эле өзүңүз айтып өткөн залкарлардын батасын алып калдыңыз. Мына Ырчы булак болуп аталып калышына кандай себеп болгон? Жана токомду бир кепке салып кеттиңиз. Ошодон баштап кетсеңиз да, улуу салттан улак дегендей. Рахмат. Бул Ырчы булак деп аталып калган себеби ал экен илгеректе Жан Коростун ашында Токтобулга биринчи жолу учурашат да. Анан токома учурашып, токомдун батасын алгандан булар ата бала болуп карашат. Током бир жылы Алыкемди издеп келет. Ошондо Алыкемдин мына кыштоо Алыкемдин жашаган жери. Алыкем кече 1936-жылга чейин ушул жерде турган. Ошондо Алыкем ушул Ырчы булакка током ээрчитип келип, током экөө ушул Ырчы булактын төрүндө отуруп,
Ошондо ушул Ырчыбулак деген жер болсун деп bu Tokomdu айтып кетет. Эми өзүң билесиң, Токтогулдан баталган Алымкул кантип төкмө болбосун. Током эми касиеттүү жан экен да. Токомдун ушул Кудай Таалам сүйгөн пендекени ушудан билим жатпайбы? 23 жылга сүргүнгө айдалды да, ошо жерди 2 жыл жөөп аз отуруп аман жетип атпай, мунун өзү чоң канча бир эме болуп, касиет болуп атат. Ошол токомдор ушул жерге келип, алыкем издеп келип, ушул жерден батасын берип, берди алыкем токомду сыйлап, аны ушу Бешташтын оозуна чейин алып барып, токомду саткан экен. Ошондон кийин ушул жер Ырчыбулак атыгып кетет. Токтогул келген, Алымкул жашаган жер, кийин Эстекем төрөлгөн жер, Эстекем шеден суу ичкен. Мынан ошол Ырчыбулактын атагы кыйлага кетти. Кече мен бир тоюмда азыркы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген Ишмери деген наамы бар. Байдылда Сарнагой атындагы сыйлыктын ээси Тургунбек Бекболотов деген агабыз бар, мыктакын. Ошо киши ушинтип жазып келген менин тоюмда Арнауыр. Арал деген айыл бар, арал деген жолушудыр тешетет барам деген таластын бир бурчунда таалай күтүп тытышып жатышат заман менен. Ошол жердин суусунан жуткан иним, айтыштарда далайды уткан иним, Нуралиев Абдылда деген атын кыргыз казак кыйыр уккан иним. Суусу тартыш жайында түшүнгөндө, керемет жер бирок ал түшүнгөнгө күнү түнү күшүлдөтүп чыгаруучу акындардын заводу ушул жерде деп. Ой, мына карабайсызбы? Ошондой улуу инсандардын бардыгын эстеп туруп, ушундай бир тизмектелген бир берметтей сөздөрдү арнаган экен сизге. Эми Абдулда аке ушул комуз колдо турат. Токомду эстеп кеттиңиз, Алыкемди эстеп кеттиңиз. Токомдун чыгармаларынан, айтыштарынан болсо, же болбосо Алыкемдин чыгармаларынан болсо, эл журтка айтып бериңиз. Бүгүн көбүрөөк акырдаталык эми сизди. Эл журтка төгүлүп бериңиз. Ансыз деле баягы жанагы ырда жазылгандай бир айылдын бурчунда эле чыкпай тез-тез баягы көрүнбөй жүрөсүз теледен дегендей. Енді мен Токомдун бир ырды албай жүргөн ырын ырдап берейин. Муну биз маалында Эстекеңдерден үйрөндүк да. Токомдун Осмонбек деген дозу болгон экен. Осмонбектин жалгыз баласы Таштанбек деген болгон экен. Ошол баласы 6 жашка чыкканда таласта жалгыз баласынан той берет экен. Осмонбек бай киши экен. Ошондо кошаттап жигит чаптырып Кетментөөдөн Эшмамбет менен Токтогулду алдырат экен тойго. Аңгыча ошол Токтогул менен Эшмамбет келди деген даңк таласка батпай кетти дейт. Улак чаап жүргөнү, көкпөр тартып жүргөндө эле баары келип эле үймөлөктөшүп, учурашып, Токтогул менен Эшмамбетти карашып, аңыз кылып туруп калышты дейт. Ошо кезде калың элге алдында баласын өңөрүп Осмонбек турса, Током минтип ырдады дейт. Озеке балаңдын аты Таштанбек, бу баккан малың таштан көп. Бүгүн толкуган тойгоң ырдасын, тиги Токтогул менен Эшмамбет дегенде эл улам курчап, калың эл улам бүтүрөп келе берди дейт. Ошондо алдыңкы жагында бир ат минген мурдороктой болгон бир киши келип туруп калды дейт. Токтогул жок жерден ыр тапкан киши экен, эңкейе калып Осмонбектен сурады дейт. Озеке, муну мурдороктой болгон киши ким деди эле? Мунун аты Танаша деди. Анын жанына ныпын мурду жок, манка бирөө келип туруп калды эле, мунун аты ким деди эле? Мунун аты Колбошбай деди. Айланайын Эшмамбет башта элге бир аз тамаша курайык деди. Ансы Эшмамбет айтты, Токо, бир чети менден 2 жаш улуусуң, экинчи чет таласка келип турбуз менин жериме. Сиз баштаңыз деди. Ошондо Током багы экөөгөн карап тамашада ырдап алат дейт. Калдайган жийин эл келди, Эшмамбет калкка салсак тамаша деди. Анд Эшмамбет калкка салсак тамаша, Токо катарыңда турбайбы, тиги калкка кар тумушук Танаша деди. Анда Током. Ой, мунун узун экен тумшугу, муну устара менен Танаша деса, анча Эшмамбет ырдайт. Анчалык ой мурун негет, артканын аркы Колбошбай кажамасы. Дегенде элдин бир чети дуулдап күлүп жүрөт дейт. Танаша жамаса деген эле киши дейт. Мына Токоңдун ушул ырларын, ушундай чакан эмелерин Эстеген көп эскерип айтчу да. Эстеген өзү айтчу негизинде бир Токтогулдан башкасын бәрин көрдүм деп. 47-жылы бар эл аман экен деп. Анан ошол мен барып 47-жылы киргенден 49-жылы
Kalık aksakal tokomdu, toktozumdu jetelep edi deydi. Toktozum uşul Aksıdan eken tört ayağı töp kelgen öte mıқты önерпоз жигит экен, келерим менен эле ошол мага дос кылды дейт. Мына экөөң тең оюңар да бир, боюңар да бир экен, кучакташып бирге жүргүлө деп экөөбүз дос кылып, ошондон баштап токтозун экөөбүз бирге ырдап, бирге күлүп, бирге айтышып жүрдүк деп эстеген эскерип отурар эле. Эми мына сиз ушул жерден мына караңыз, залкарлар ошол эле Алымкул Үсөнбаев, ошол эле Төлөш Турдалиев, Эстебес Турсуналиев чыгып ал турат да, ошол жерде мына зам экен эстей кетелип Үсөнбаевди. Анан артынан сиз келдиңиз да. Бул эми мына алы чыгып олтурат. Биздин Самат деген манасчы жакшы инибиз бар. Көчөрбай. Ошол айылдан экен, биз баарын угуп аябай өтө кубанып олтурабыз. Анан эми бул атадан балага, устаттан шакиртке уланып атат бул өнөр. Деги эле сизге кайдан келди? Мен жашымда ушул эстекеңдерде көп таасирлендим да. Радиону буразаң эле эстекеңдерди ачыды. Кыз жигит, жинди суу, жер жөнүндө терме мен жата калып тыңшап укчум. Анан ушуларда ырчы болгум келчи. Анын үстүнө Төлөш Турдалиевдин мен ошондо болуп турган кез экен. Кашаттан чыкты бири келин, алдына балаң өңөрүп, үнү укмуш киши эле да. Анан ушуларды угуп таасирленип, ырчы болгум келип, аракет кылып, эстекем келгенде эле ушул айылда Сардалбек деген инизи бар болчу, жакын. Ошол инизинин үйүнө түшөр эле. Ошо Сардалбек аксакалдын эшигин ачып, ушундай жынш алманын арасына төшөк салынып, эстекем бүт бригадасы менен келет. Анан ошо Сардалбек деген агабыздын аялы мектепте сабак берчи, бизге эжекей эле. Анан ошо биздин үйдүн аркы бети эле Сакемдики, ортобуз сай, берки бети биздики. Ва түндө аба таза, ырдаган ыры шак эле кулак угулчу. Айрыкча мен жайдын күнү келет артисттер. Мен ошондо сыртка ятам өзүмчө. Анан ошолардын үнүн уккандайын жата албай делбеленип, анан ошол сайдан өтүп, суу кечип, наркы өкүп барып, ошол барып отурайын десе межекеден корком. Себеби көп жакшы сабак биле бербейм деп моюн карыш керек. Анан ошо бир арыгы бар экен беректе, ошол арыктын итине жатып алып ырыгам. Анан ошол жерде арка бир күнү да ушулар келип калганын барып ырыгам деп барып ошол арка жатып угуп атсам, азыркы ошол кийин өзүм менен иштешип калды. Рахмат болгур, бейиши болгур ушу мыкты Өгүмөт Алиев экен Махановам. Бирөө ошо бери жака басып келип калыптыр. Мен аны жакшы байкабай калыптырмын. Эки көзүм бар эле, кулагым, эз тартым бар ырда. Анан келип эле ошол мени көрүп калды. Ой бала, отуруп кеткелем, арыктын ичинде эмне жатырың? Ырыгып атырым. Ой, ырды барып отуруп эле укпайсың мени менен? Жок, эжек урушат. Ошо менен мен качып алып кетип калдым. Эми тагдыр деген жер тоголок. Кийин мен артист болуп барып калып, анан ушу сүйлөшүп отуруп, Маханова менен гостиницада бир номерга көп жатып калып жүрдүм. Анан ошондо бир эскерип отуруп, Маханованы таанып койду. Кудай аткыр, арыкта яткан бала сен белең, ошо мен болчумун. Анан ушулардан таасирленип ырдагым келчи да. Ырдагым келчи. Айылда мектепте ырдап жүрдүм. Кийин анан райондук конкурстарга катыштым. Облустук конкурстарга катыштым. Аны ушинтип отуруп 86-жылы бүткүл союздук 2-чи фестивалда таласта анан мен 1-чи орун болуп калдым. Анан ошол жерден эми сөз көп. Ошондо мен министр көргөн эмесмин деген, министр кандай болорун билбейм. Бала кезим сени министр чакырып атыр деп бир киши колуман жетелеп барды. Барсам ушул ак костюм кийген, көзүндө очкиси бар, кызыл галстук, эки колунун аркасынан алып бир киши таласын суун тиктеп туруп, мен таласын токойдун арасында ырдагамыз. Анан барып аркасынан салам айттым, бери кайрылып, ой кагылайын, Абдылдасыңбы? Ии. Мен сага өтө ыраазы болдум. Буйруза сени филармония деген жерге алып кетем. Шуга барасыңбы деди. Мен шашканыман атам урушат деп жүрөптүрмүн. Атам урушчу мен ырдыба деп. Анан ага киши күлүп, эчтебес болбойт, аксакалга айтабыз, түшүндүрөбүз. Сенин ордуң тияк экен. Деп ошентип мени Акын Токсаров деген киши филармонияга алып барды. Барсам, Эманда Эстеке, Машыралы, Тууганбай, Асанкул, Жапар Чабалдаев, мыкты Өгүмөт Алиев. Аким баары тирүү кез. Анан барсам айтты, эртең Кудай кааласа 37 киши чогулат. Ушул кут сөбөт. Сен ушу кут сөбөттүн астынан өтүшүң керек ырдап. Эгер кут сөбөт жактырбаса, сен кечирип кой. Филармониянын директору Даниал Мукаш Назарматов деген киши экен. Анан эртеси күнү бардым, саат 10-да
Samara Toktaqunova var. Koç orkestrдің bir топ ақсақалдары бар. Мен бары отырып, ана шunu астын ырдатты. Bir жарым saat ырдадым. Ана шөйден жақтырып, ана şu баланы кимің аласың енді? Жақтырарың жақтырдыңар. Бүрөңөргө тапшырайын dedi. Мен шуну ашыралы мен алам dedi ашкем. Ошондон мен ашкем ээрчип, ашкеме бала болуп, мына ашкем көзөткөнчө карым катнашты болуп турдук. Шаарга барган сайын ашкем үйүнө барчу бирчи сагынып. Ал мен ата болуп калдым ага. Өзүм атам мурдараак өтүп кеткен, ата ордуна кармап жүрдүм ашкемди. Эми ашкем чыны кыйын акын эле го. Мына ашкемдин өткөндө мен бир жатып алып, телевизор көрүп атсам, яйланай, американ стил ашкемдин ырдап атыры, япон стил ырдап атыры. Анан ошондон ойлоп, калыгул деген ойланып сөз эзиме келет да. Ак кагаска жазган кат өлбөйт, жакшынын аты менен зат өлбөйт. Жакшы өлбөйт экен, жакшы жаңырып турат. Эми ушул жерде олтуруп жана токомдон ырдадыңыз. Ал кемден ырдап кеттиңиз эми? Ал кемде термезинен кичине билчилем, аткарып берейин. Алтындар бар акында, алалып учат закынга, башталган сөзүң маанисиз, байланышпасаң акылга, акыры жүрүп кор болбойт, жигит акылы болсо башында, жолдошуңду кордобо, жок болсо кылган күнөөсү, ыркырашып урушпайт, ырыстып элдин күлөөсү, жас кучуру жакшы кес болуп, жаштыктын кушу түнөөчү, атакаң ойданка жеткирген, ал ошолар кимдин токтоо мүнөзү. Темирлерит ызыкта, текшерсең турмуш кызыкта, бакыттын жолуң ар төркөм, басканың чийген сызыкта, баш кошсоң кыска сындай бил, байлыгың көрүп кызыкпа, алтындар бар акында, алалып учат закынга, башталган сөзүң маанисиз, байланышпасаң акылга, ойноп күлүп бүр жүргүн, арбак жолдошуңдун жанында деп алы кемирда чекен термезин. Жакшы, мына эми ушул биздин маркум болуп кетти. Ошол мезгилде маданият министри болуп турган Акын Токтосартовдун ушу сизди көрүп, сизге бир ынтызар коюп чакырган экен. Анан эми филармонияда иштей берсеңиз болмок. Азыр айылга келип калганга кандай себеп? Эми себептери да көп. Кандайдыр бир ал кезде курч кезибизби, жаш кезибизби, кичине туура эмес ырларды деп койдукпу. Иши кылып, чоң кишилердин жакшы жардамы менен айылга кетишке мажбур болдук. Келгенде мынакей мен өзүң билесиң жөн келген жокмун. Ошо кетерде дагы ушул айтыш коомдук фонд дегенди уюштуруп, ошого жаштарды топтоп. Эң биринчи айтыш коомдук фондун сиз түзгөнсүз. Аны көпчүлүгү биле бербей жүрүшөт ошол негизи. Эми муну мен ошону жөнүндө айта кетиңиз. Мен ошо жөнүндө айтсам ушул мен аны жалгыз түзгөн жокмун. Садык мырза менен Шерниязовду таап, экөөбүз 2 жылдай ишилип, бири-бирибиз кубалашып жүрүп, акыры бир чечимге, бир тилге келип, анан ушул айтыш коомдук фондду түзгөнбүз. Бирок чыны идеяны мен бердим эле. Ушуну түзөйүк, ушуну ушинтип балдарды өстүрөйүк, жаштарды өстүрөйүк, ушул акынчылык өнөр калып кетпесин деп абдан аракет кылып, рахмат Садыкка. Ошол кезде ада мени туура түшүнбөй койсо, бул айтыш коомдук фонд мүмкүн түзүлбөй калышы мүмкүн эле. Садык ушунун баарына чыдап, ушунун баарына макул болуп, акча каражатын бөлүп, жаштарды мен таап, балдарды мен жетелеп барып, Садык да ошо колунан келген эмесин кылып отуп, ушуну өстүрдүк эле. Мына мен бактылуумун. Азыр ар бир ырдап чыккан жаш ушул айтыш коомдук фондунан чыкса, ушулардан ырдаса, бул менин эмгегим эмеспи? Бул Садыктын эмгеги эмеспи? Бул кыргыздын эмгеги эмеспи? Ошондуктан мен азыр өзүмдү бактылуу сезип жүргөн кезегим. Ауке, мына жалпы телекөрөрмандар кандай болсо дагы азбы көппү маалымат алып алды. Садыкка рахмат, ошол сизди колдоп, болбосо акчасын башка жакка чачса деле жарашат эле, бирок акындардан чоң абийир тапты. Анан сиздин ушул негизи биринчи негиздеп түзүп, ошого оюңуз калган сиз экенин көпчүлүк элдер дагы билип калсын. Эми ошол Ауке көп акындар менен айтышып калдыңыз. Аябай бир жакшы айтыштар болду. Ошондон бир жакшы тамашалуудан бир эски
esке келгендер казак кыргыз менен айтыштыңыз болгон болсо бир экөөсүн айтып кетпейсиз бу жерде. Мен мына bir Қазақстанға айтышқа көп бардым да. Астанада, Алматыда, Уральскийде айтыштым. Ошонун ичинде мына bir Шымкенттик Бегарыс Шойбеков деген акын бар эле. Анан экөөбүз бир ушул эмеде Шымкентте айтышып калдык. Ошондо ошол акын айтат: "Менин бир жаман ит кыялым бар. Абаке айтышкан акындын эки ягын бууш эдим. Аулумдан алыс айдап кууш эдим. Желке шашым bir-birinden жулууш эдим. Андан да былай кылып урууш эдим" деп элди күлдүрүп атат. Анан мен казакча жакшы биле бербейм, мен бирок ошонун оонуна салып мен да кирдим. Борум менинде бир жаман ит кыялым бар. Айтышкан акынга көңүл буруч элем да, бурчтан бурчкан абылда мен да кууч элем. Анан Кыргызстан акындардын тайсын элем, бир урганда кескеси нокауткан уруч элем. Эзоп жатса жалдырам, быйыктан калап күлүп туруч элем деп бир ырдаганыбыз эсимде. Ал жигит азырда бар. Жакшы акын. Айбай Калиев деген менен Астанада ырдашканбыз. Жана антип мен бийте берем, айта берем дегенде ошол акыбалың сурайын, комусту ушул бурайын айтып эле жатасың, агызып турган мунайың көп турган казактар таанымак беле Кудайын деп Астанада ырдап бир чоң окуялар болгон эми. Ооба. Эми мына ушул сиз жана Төлөш Турдалиевди эстеп кеттиңиз. Эми ал киши кайсы чыгармачыл адам болбосун көп эстечи да. Мен ошол Тууганбай устатыбыздан, Ашке устатыбыздан көп угуп калчу элек да. Көп эскерчү эле. Эми чыгармаларынан болсо бир сиздин эсиңизде бар чыгар деп ойлойм. Мен азыр көптүр кичине чыгармалар эсимде. Мен төкөмдү 6-7 классымда биздин айылга көчүп келип калды. Комушту бу чаламоңол четем көп жакшы келтире албайм, ана ошо төкөмөн барып сабак алып жүрдүм. Жумасына 1-2 барам. Анан төкөм базы үйлөтөт. Ырчыгуу деген мындай чертилет, чоң кербес мындай чертилет, карылык мындай чертилет деп көрсөтчү. Болгону мен агыш мен иштешпей калдым. Төкөм айылда жүргөндө бираз ушу кишиден ана мына өнөрүн анчам-чемелерин алдым. Төкөмдүн алмаш тапкамын талаш жеримден, олду тамашаң арты келинден, ой макул десең алмашым, шааргаң ээрчитип кетем сени, мен деген ырлардын укчалам оозунан. Тамашалуу ырлар бар экен да. Ушуларды, ошо оондору өзүнүн. Эми мына Дауке ушул биз Актаңдайдын казындасынан сиздин айтыштардан бирөөнү теле көрүүчүлөргө берелик. Берелик. Анан кийин дагы маегибизди улайлык. Амансың арбың агайын, дагың арбытып сөстү табайын. Мынан иним менен бир чыктым алдыңарга чабайын. Элмирбек бизге Кудай бериптир. Ой, не бир сөздөрдүн гүлүн териптир. Байкап турсак бу жерде не бир памперсчен балдар келиптир. Эмиң андай дебейм сени мен, бүгүн ырдай турган кезегиң, аны мен жакшы сеземин. Кадың элдин алдында кагылайын иниче, кана бир агылсын оздо мезели. Агайын тууган термелип, карачы батпаган бир төбел келип, кандай акын экенин берди калыстары жатат текшерип. Юмордун бүтпөй таягы, мынан акындардын ырдасаң ырдаган ырлары болсо баягы. Кадың элдин астындан Элмирбек угулуп кетсин ырлардын түркүн ушул аягы. Канакей мелбилдеп талашуусундай, Элмирим жакшылап бүгүн агалы. Аккалпак кыргыз элинден Амантай деген дайра бар. Алы деген дайра бар, Азамат деген дайра бар. Бир
bürök uşun oylasam Abdıldan akın kayda var. Hır bolsoň ozdu mezeli, aldagın agayın jurtka do payda var. Açılçu jerden açılgan, çaçılçu jerden çaçılgan, avalkı kılımdan beri akın jok elde basıngan. Aktangday tilin gerişip, ak kalpak jurtu erişip, akınдар gelip tögüşüp, amandık menen görüşüp, sahnadan abdan aytışıp artına varıptan öbüşüp, ıntımak menen ırk menen ırıstu kırgız jurt menen gelgenibizdiň aytadı. Ayty koytsoň köp sözdü oşonduktan abdyke, ananda jakşı gep aytdyň. Mından murun aytkandar pampers çembaldar dep aytdyň. Biz dagın uçurumdastırlardın ulu elge sepkenbiz. Oşondoy gündün dayında orçunduğun ırdap ketkenbiz. Abdılda akın amantay artırnan erçi öskönbiz. 20 jıl mından ilgeri biz pamperstin eçak çeçkenbiz. Gece aşıkem tirü çağında Aktayra bolçun ağılgan, alemi tuğan bayakın sözleri tuşundan tigen çağılgan. Estekem tögüp turganda, el jurtu göngül burganda, agayın gönü jırgaşıp, ayıl sayın ırdatıp, kanatkanca sırdaşıp, tasının aytıp jırgaşıp, uluttun aysa göy göyün, ukkan el turgan jırgaşıp, emi kırgızgan uşu kağlarım, turmuş şart degen özsöken. Başkanımınday koyalı şu koşunalarga jetseken, oşondoy tilek boluşka tövöldörübüz oylanıp, tökmölördü koldanıp, akıldılar oylanıp, akındardı koldanıp, aytıştın ötkörüşse dağanda bir jakşın oy bolup, gedim aktangan uşu jagınan, kırgızlar eçkimdi janga koşpoybuz. Bürok masele çeçer malında Moskvaga varıp toktoybuz. Pul vergenden tacabaz Kırgız Putin'ge gerek okşoybuz. Alemi tüşündürü jagınanı tügeçkimdi koşpoybuz. Ha birösü kıyın çıkışsa men dağı kıyın ekende biri visti doy sottoybuz. Bürok tüböl işke gelgende Türktörge varıp toktoybuz. Atandın görü dünyö dep sakeviz aytıp ketkende aytıla bir beyt günügö. Geçen aktangday akın geçen bir adatlı kırgız halkıman, aşıralı tuğan bay atalardın artınan talimin alıp geldiniz taygılbay önör saltınan. Oşolardın uçkaga, oşolardın da ulanıp gelgen akın özünsün. Narktu sözden süylegen, nadan sözdü bilbegen, akıldı sözün süylegen, akmaktın sözün süybegen, anık akın özünsün. Jağındı canı vırdaçın oy, avuke jarkının aytıp sözünü. Taң altını minim tuğra ayttın, tuğra mezuşul kaşk ayttın. Atigil Putin'ge borup toktoğun söstürdüm barın tastayttın. Rast geçetten beri oylanam, anam meminti oylanam. Tuğan bayakın tuğra aytkan, ilgerten beri karata, bayağı da bilesin. İtele olduk taptaza, bizdin İtalya çappasa, kıyım boldu taptaza, bizdi Kıtaylar gelip çappasa, canan el işengen prezident iki jaka kaçpasa. Ananca raşat ele biz kokşoş akınları çıkıp maktasa, cevol boso giçine bir jakın aytıp geteyin. Bu teksisler bilgen zamanda tevelendi dalaylar, özün bolso bilesin tevelenip ılayga. Andan beri karata işenip geldi Kudayga. O köktön özün koldoğun, bugün kaman azatam joldoğun. Kagılayın kırgız el, munan özü turgan joldosun. İlgerikileri aytçeken, kagılayın caninem, munağı ırmattı buşul kırgızda. İlgerikileri aytkanday, akın bolboy talansız.
Şumkar bolboyt kanatsız, dala şondoy Kırgızda dаңktu bolboyt manassız. Jarkıdaylı güldöyle, kağıdayın tuğandar, jamandıkты bilbeyle, ögür küreyle güldöyle. Eçi vakta bizdaga, janağınday jamandık, eçi vakta bilbeyle. Muna elişengen geçegi deputatlardı karasak, dalay yerden gekirdi. Atigül başkasın uşul baş bolup dalayları bilesin teytigi. Zımtordonдағы секірді, ошондон уялып жаттың авылдан, улуу турмуш кагылам, кагылайын туугандар, биз ошондой болбойлу. Анткени өзүң билесиң, кагылайын туугандар мына кара чыккандай сонун ынтымагың бар болсо, ырысың алга кулпурат, ынтымагың жок болсо, этек-жеңиң жыртылат. Андан көрүң ардайым, айтылып турсун ынтымак. Мен ынтымакты каалаймын, кыргыз элге кааларым. Анткени кагылайын туугандар, карачың өзүң байкагың, тетиги turgan tacike kep bolup jatkan gezegin, buyakta turgan özböke kep bolup jatkan gezegin, anı men jan terim menen sezemin, andan görüp barыңdın, oyungan çıkıp geçegin, ıntımakan attayla, jakşılaka bazayla, jarkılda bugün turmuştun, kavagın uşul açayla, kagılayın kırgızlar, öte turgan gezegin, ilgerkiler aytçekin, kagılayın jengi jok, aytışkanda tengi jok, Oşol jengi jok ata mınday deyt. Antenin arça menen karagay bütkön jeri çanaşta, arpa menen ak buğday bütkön jeri talasta, adamda dala alıp ötkön biro kim jetiptir manaska. Karaçıga manastın tukumu, özö turgan uçuru, oşonduktan tuğan bir jakşılıkka gündörgö, uturlaylıň uturu, jakşılıkka geleyle, kadın eldin astında jarkılda burada bireyle, mına kıngıra kengdin tuğandargan rahmat, jana çogulgan oşol akçanın kalganın, Mına keң Rakemen ardayım tek yeң Bişkek'in ortasından bir oruntuk bereyle. Rakemdin estelik tursaң şul bolboyba. Kagılayın tuğandar akındı koyup jogorra. İlgerten beri karata jetelegen kırgızlar ne bir türkün jorgona. Oşonduktan bugün bir ayta turgan gezegim. Anı men jakşı sezemin. Akılıp ketsin o zaman akakta tilden mezelim. İlgerten beri karata aşıralı tuğan bay ülgüsünü alıp jürdelem. Esteves bilen dalaydın bir gezektin andagı ündörün alıp jürdelem. Oşolar bilen bir jürüp Jarkılda oynap küldelem. Buna barmaktay bala çakında yetelep kelgen menelem. Antkelin aytış qoğumduk fontu tüskönde canıma gelgen selelin. Ököz birge biri bolup sadık menen teң bolup östürük dalay baldarda karaçımına bugün bir ırdap jaça jaş baldar. Öközkö kuvat turbayba. Talantta gerek arjanga. Küşte gerek balbanga. Men kalıp kalsam da biri geçtin. Oşo güç ertip veren baldargı. Урматтуу телекөрөрмандар, сиздер Актаңдай телекөрсөсүн көрүп жатасыздар. Актаңдай телекөрсөсүндө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Төкмө акын Абдулда Нуралиев менен Маек жана чыгармаларын аткаруусун көрүп жатасыздар. Эми ауке мына ушул айылда кези келген ырчы булакка чыгып эс алып, мынау атаңыз жүргөн, эл залкарлар жүргөн жерге келип, анан айылда эми иштеп атыпсыз. Ушул Алымкул Үсөнбаев атындагы ушул музейди жетектеп келатыпсыз да. Эми ошол музейге да кичине кайрыла кетсеңиз. Эми бул музей 1974-жылы эле мына биздин агайыбыз Дүйшөнбек Темиралиев деген агайыбыз түскөндө. Негизги менет ошол кишиники. Бул биринчи түптөп Дүйшөнбек Темиралиев ушул Алымкул Үсөнбаев атында музей түзөйүк деп биринчи жолу Алыкемдин үйүнө барып, Алыкемдин өзүнүн урунган буюмдарын алып келип, мектептин бир бурчуна Алымкул Үсөнбаев атында музейди. Мектептин бурчуна уюшулган бул. Бул ал кезде мен да мектепте окучумун. Андан кийин 84-жылы ошол клубтун 2-чи этажын арендага бердиртип, анан ошол жерге музей көчүп барган. Музейдин ачылыш аземинде Эстекем, Замкем, мен, Анатай Өмүрканов болуп келгенбиз. Анакем ырын оккан, Эстекем анда Төлөш Турдалиев тирүү айткан, Төкөм келип ырдаган, Замкем ырдаган, мен ырдагам. Ошентип 84-жылы музей теги жерге көчүп барган. Анан мен берге келип калгандан кийин ушул 2000-жылдардын ичинде мына конкурстуу основание деп айнанайын буга да конкурс жарыялашып, ошону мен утуп калдым. Бишкектен министерстводон кишилер келип, аны ушуну мага өткөзүп берди. Ошондон бери мына 7-8 жыл болуп кетти окшойт. Чамамда ушул жерде иштеп атам. Мен bir Abdulda жөнүндө кыстырып кичинекей эпизод айткым келип атат. Бул 5-класста окур эле. Мен адабияттан сабак берем.
Анан ошондо бир көрсөтмөлүү сабак болуп калып, мектептин директору Бейшен Үешим сабакка кирип калды. Ошондогу тема али эсимен кетпейт. Осмонкул Белебалаевдин өмүрү чыгармачылык жолу, Ленинге партия деген ырлары бар болчу. Аны мен Абдулданы суроого туура келди да, анткени бул адабияттан аябагандай шыктуу, жаттоого аябагандай курч эле да сезими. Ушуну нуккандай алар эле. Анан сабактан муну сурасам, ошол Осмонкул Белебалаев бир 3 бет болчу да китепте. Мындай чалып караганда артык баш болуп кетер. Ошонун бир 2 бетин жаттап алганда, ошол Осмонкул Белебалаев тууралуу Ленинге партия деген анча мында санаторлор бар эле. Ошолордун баарын кайтып, анан тиги кирген мугалим агайлар таңдантты да. Анан биз баягы чыгып талкууга келгенде мектептин директору айтты: "Эй, Кеңешбек, сен мына баланы күн мурунтан даярдап койгонсуң." Анан мен айтып атам өзүм баягы: "Жок агай, мунун ушунчалык шыгы бар. Ушунчалык жаттоого аябагандай. Нар жагында бир бүлбүлдөп бирдеке билинип турат." Бул нечен айтыштарга катышты. Мен артында көп орусчалап айтканда балешик болуп жүрдүм да. Абдулда каякта да болсо ушул кичине бир сүрөгөн болуп, жакшынакай сөзүмдү айтып, кебимди айтып, мына Кудай кааласа азыр музейди жетектеп атат. Кудай кааласа ушул биздин музейибиз сәл кандайдыр десем болот, чыгылып бир эл арасына да жакшы таанылбай жатат да. Мына бүгүн келип ушу көгүлтүр экранга даярдап атканыңарга мен аябагандай кубанып атам. Анткени ушул Абдулда мисалы үчүн биздин айылдан жалаң залкарлар чыгып атат. Ошол залкарлардын ичинен Абдулда ушу музейди жетектеп аракет кылып ушул музейди элге таанытам деген өзү бир чоң көрүнүш болуп атат да, чоң иш болуп атат. Кадырлуу телекөрөрмандар, сиздер актаңдай телекөрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Эми ауке ушул мына кээде элдик ырларды, секетбайларды көп ырдап калганыңызды бир жай-жайымен угуп калабыз. Ошолордон да бир эл журтка бир аракет кылып көрөйүн. Мен дүйнөнүн алтын медалын алган дүйнөлүк лауреат Жапар Чабалдаев деген киши менен 7 жылды иштештим. Жапакем экөөбүз. Жапакем мен барганда ушу жаңы эле а киши деле ушу 1-2 жыл болуп туруп кайра өтүп барган. Аркасынан мен барып калдым. Жапакем экөөбүздүн тең үйүбүз жок, жаңы киргенбиз. Түштөн кийин жумуштан чыккандан кийин экөөбүз ээрчишип калчык. Анан Жапакем бир инилердин үйүнө ээрчитип барып, бирге отуруп калып. Анан ушул ырды көп ырдачу эле. Көрсө ошо Жапакемдин мындайча айтканда абдан коронный номер экен да. Сөзүмдү алып айттыгы. Көзүң укмуш акчыны да караган. Көп караба жүрөгүмдү жаралып. Сүйсөң сүйчү бир белгиңди бир киши. Киши жалдап сүйө албаймын паралап. Сүрдөп кетем капысы жерден кабылсам. Кечирип кой мен сүйдөн жаңылсам. Бары сага жарашкансып көрүнөт. Кайсы күнү кандай жолук салынсам. Деп ушуну укчу элем да. Мен эми күйгөн ырлар канча эмесмин. Анан жанында көп жүрүп калдыңыз ушу залкарлардын. Эми мына ушул айылыңызда дагы бир айылда жүргөндө кыялдар кар нерсе келет да. Эми айылда тазалык айрыкча. Негизинен айтканда айылда жатат тазалыктын бардыгы. Ааламга кеткен жол айылдан башталат деп бекер айткан эмес да. Анан айта кетсеңиз да ушул сизге ушул өкүнткөн эмне да, анан кубанткан эмне бул жашоодо? Мен өкүнө тургандай деле болгон жок. Не бир мыктылар иштеп, мыктылар канча жыл кызмат кылып ала албай кеткен сыйлыктарды да, наамдарды да алдым. Мен өмүрүмө ыраазымын. Жакшы иштеп, жакшы күлүп, жакшы ойноп жүрдүк. Менин сүйүнгөнүм
Ушул эл ортосу 50-ге келип калганда, айылга келип, ушу ата-энем баскан жер, ата-энем төрөлгөн жер, туугандарым жүргөн жерде дагы да эл журтка кызмат кылып, дагы да ушу балдарды өстүрүп, ушу алларды жетелеп барганым өзү деле мен үчүн сүйүнүч да. Мына ушулар өзү. Мына мен жашырбайм. Устаттан шакирт өтүптүр дейт. Менен да өтүп кетишти. Ушулардын өткөнүнө сүйөнүм. Мына менин сүйүнүчүм. Эми дагы жаш балдарым бар, Кудай кааласа чыгып атат. Буларды ээрчитип барам. Ушул Айтыш коомдук фонддо же силердин ак таңдайда кандай бир балдар чыкса, сен экөөбүз үчүн кубаныч эле да. Мына менин сүйүнүчүм. Мына менин эмем. Эл журт аман турса, ел ичинде тополоң болбой, ушу Кыргызстан өзүп, мен Ырымда да айтып жүрөм, башка да айтып, ушу Кыргыздын бир 10 миллион болуп калганын көрүп өзүм арман жок эле. Ушу Кыргыз өссө экен, өнсө экен деген тилек менде. Жакшы тилегиңиз бар экен. Эми ушул шаарга кайрыла турган нерсе жокпу? Мен өзүм оюмча мен ушул айылда эле жүрүп берем го. Себеби кичине чар буюштуруп алым, ушунун ыратын көрүп, жакшылыгын көрүп, шаарга эмне мына бат-бат каттап турам, чакырса барып турам, айтыштарына катышып турам алым келишинче. Кийинки кездерде мына карыстар тобуна отуруп келатам. Бу да жакшы энди, карыганда чача карып кетип атканын байкап атам. Мен эми жаш балдар менен кармаша өрбөйм, карыстар тобуна отурса ага деле макулмун. Жок, айтыш десе мен өстөрүнө да айтып балдарды күлдүрүп жүрөм. Ой, өнөр керек ар жанга. Карууда керек балбанга. Каруу күчүмгө айтканда таза болбой бараса күйчелтип берем балдарга. Эң туура айтасыз. Эми мына ушул билинбей баятан бери байкап отурса, Кырчы булактын жээгинде убакыт деле билинбей өтүп атат да. Анан ушул дагы сиздин айтыштардан ушул ак таңдайдын азыр ортосунда берип турабыз дагы. Солого өстүргөн Алымкул, Өзбек Алымкул деген акым бар болчу. Тамаша дегенде ошол ырдасын. Атаң көр ийине келтирип ырдачы. Анан бул Кара Өзгөй Өзбек менен кетсин атаң көр. Өзбек. Мындайча айтканда Балазол үйүндө да жүрдүм. Жаш кезимде мен Таластын көрүнүшү деген Алымкулдун термесин билчим. Азыр биртон унутуп калдым. Аны алып кеңдине санат ырын ошо филармонияга барганда биринчи ырдап баргам ушуну. Анан кийин Ашкеңдерден көрдүм да биринчи жолу айтышканын. Мына мен эсимде Чоңалайда багы сага жолуккан жылдары Дарат коргондо Ашкемди туугам экөөнү айтыштырып калышты. Анан айтты, бир жарым саат экөөңүздөр айтышсаңар экен, мына эл суранып атат деп. Эми ошондо Ашкемдин да таштаган кадамы, ага жооп берип аткан Тукамдын кыйын мен ошондо көрүп, айтыш дегенди биринчи көрдүм. А мендеги мурда айтыш анчалык эме боло элек болчу. Аны ошондо Ашкем баштайт, Тукам аягын таштап атат. Эй, Тугамбай, алайга келдиң жаңыдан. Мен азырайны элекпин табыман. Кармашкым келет жаш бала, мен каруумду чакырып бүгүн кармашкым келет дагыдан. Таштап көрчү өнөрүңдү көрөйүн. Талантың эгер бар болсоң ага мен көңүлүмдү бөлөйүн. Өнөрүң эгер жок болсо, чапкан жериң ток болсо, балам шаарга кайда жөнөйүн. Дезанда Тукам ырдап. Ой, көрбөгөн акын сен белең, Ашыке жаныңда жүргөн мен элем. Кай жерде болсо кармашып мен бир өзүңө тең элем. Байкап көрчүң Ашыке мен кайсакындан кем элем. Малымдан Осмонкул Шекербек менен Ысмайыл мен да чоң акырдан жем жегем. Анчеле начар акын экен деп тиги буң айтпа жаным, сенин артыңда калчы мен белем. Деп экөө жарым сааттан айшык айтышты. Ашкем бүтүшкөндөн кийин анан ошол жерде
Aksakalın atını unutup kaldım hem ayıldık aksakal eken ay aşka. Sen akın ele de жүрөсүn. Hem aytışıp atırın bununla rahmat. Muna uşu çını. Uşu çınını sen koşu vurdu lazım bu dedi. Ve oşonda aşıkem joktu degen jok, var degen jok. Başını şu ıldı salı oylun onun komuzunu alıp aşıkemin ırdıvadı oşo çınını hem. Bu mümkün kokondon gelgen çınıdır. Bunu kuturgan sayamasın oşondon berki sırıdır. Mümkün geçen adım bek datkamadından içken uşul çınıdır. Akbulaktan su algan kelin algan çınıdır. Dalay jerde kıdırıp körüp gelgen çınıdır. Köpçülüktün göngülüp bölüp gelgen çınıdır da oturup uşul ırdın özün aynana aşken bir yarım saatten aşırdı. Oşon değil taң kalgan. Ay çınılı akın turbay. Muna bir çınının özün 41 bela minut koşuurda dep. Yani bulan kempir içkendir, bulan kurman jannat içkendir. Mundan gayran ba Oğanistan'a batır başında oğun bağından ketip baratıp bunu Abdullah içkendir bu çınıdan. De oturup oşol çınının özün yarım saatten aşağıdan. Men çınında aşkeme bağa verem. Aşkemdin endi önörünün özüngde ele görüp kalbadım. Aşkem uşul Karagül botomda aytkanda men ıyla oturgan elderdi öz közüm menen görüp kaldım. 87-yılı toңдун üstünde jana Törkül degen жерinde aşkem bir şu Karagül botomda bir ırdadı aylanay. Oşonda kempir çal debey şu ıyla oturganын gördüm. Aşkem oşo kандай koş jeler. Жақсы ағым келіп, жаштар шығып, ақындық өнерге далалат қылып, бұлан бұл бір өсіп атат. Bir ошонун ичинде жалпы жонунан өзүңүздүн ушул айылда туруп көз карашыңызда бул элдик өнөргө. Eldik önördü. Eldik kada saltı saktap oturup jetti de Kırgızlar. Mana şu meselen Manas kayzı kılımda ötkönünde bir tak malumat berip balançançı kılımda degen adam yok. Tak bere albaydı. Эпоско гана ошо 1000 жылдык деп атат. Эпоско гана 1000 жылдык деп койду. Манас өзү кайсы кылымда. Бирок ошо 1000 жыл бою ошол эпосту жоготпой, көнөртпөй, аны кайра улам көркөмдө өстүрүп отуруп мына ушул кылымга жетишпеди. Муну таңдайына басып жетишпеди. Ошон үчүн элдик өнөргө менин көңүлүм ар дайым түз. Эми ушул көрсөтүүнүн соңунда ушу жакындап калды. Дагы бир төгүлүп кетпейсизби? Bu sözün de tuğra. Kolumdan gelgen nerseni elden ayabayız. Elden aylanayın. Elden sadaka geteyin. Şu el yurtun içinde aman yürsök biz diyeyim ne arman. Hoy Abduvali men uşuğa kapamın. Men içimdeki oyumdu kayran elgen aytıp jatamın. Jana argaysı жерinde topolong salgan jana ayaldar albuuttar bolbos eken dep tileyim. Oyun tımak bolup jergemde güldösün eken dep tileyim. Jamançılık bolbos toңgagılayın Kırgızdın örgünün össün eken dep tileyim. Dalay mamleketke tengdessen eken dep dileyim. Jürögüm ak dayıma oynop külüp olup turup el yurtkan uşul aylanam ne bir oylar var barısı gele toyuma. Ben mınday geyden oylanam. Bar bolsoň uşul koldoğum men anda baktulu vele joldomun 5 milyon bolboston 10 milyonun görüsem dep Kırgızstın össöken degen oydomun menin jakşı tilegim anı men jakşı bilemin antkelin el jurt dep sogot jürögüm men Kırgız dep jürüp düýnöge Kayran Baydıldan akın aytkanda Kırgız dep geldim düýnöge Kırgız dep jürüp ötemin antkene keçe Kazakka balıp karmaştık te başkaga barıp karmaştık dalaylar bilen arbaştık. Kebireler aytsa Kırgızlar mınday eken degende timele ölgüm gelet dayıma andan görün arıdayım össeken dep tileymin Kırgızga kımbattуу jakşı jerleri de
Allah Taalam dile biske bir buyurgan eken mamintip koylanıp tursan daima uşunday güldögön benim mekenim ösö versin daima bir jakşına nerisen oydu eken de biske aňary daim bir jakşı prezident bolsa eken mınday başkaryp tursan ary daim anda kırgızlar jakşı joldu eken men tilekdeşmin ary daim bayağı tuğan bayakını ayttılı te bayağı jıldары biz itele bolduk taptaza Cebistin İtalya çappaza kıyım boldu taptaza je gelip bizde Kırgızsta Kıtaylar gelip çappaza janagı el işengen prezident eki jaka kaçpasa al elinin tuzunu aktasa ananjara satılen akındır anı jarım gün aytıp maktasa oy tuğanım aytarım jakşı uşul bolsun dep tilebi aytıp jatkanım kelgeniňe rahmat erteden beri neçen surawdu berigeniňe rahmat jürekdögü sözdөрdü aytıp jatan barısın munake şipa bolgan dala yakınga ırçıbılak darısın, uşun ırçıbılaktan ırdaptalay su akkan bir gezekte toktogul gelip ketken jer alım kulga akbata uşul berip ketken jer dalay zalkarlar gelip ketken jer nazarı düşüp bu jerge oynup külüp ketken jer men tilekdeşmin daima özüngдөй uşul jaşpaldar özüp tursa Kırgızsta bu bakyt emey emine jaşpaldar çıksan aldıňa jarkıldap tursaň ary daim ala töbeldim bagına bu bakyt emey emine oşonduktan ary daim koldan gelsen Abdüveli mamintip jakşınakay emene kalıň elge berip jür tolukugan Kırgız elinden akbatasını alıp jür anan unutup ketpe abdykeňde bir iki jyl ötküspe ary daim gaýrılıp maga gelip jür Rahmat bugün bul jerden Abdıldan ava sayradın Tümele kuvanıçka bölündü şaňşysaň bugün janjagım Hudaý Taalam buyurup durur çıbulak suusundan çok çıkar deymin armanım Buyursa dağı gelgende Hudaý Taalam nasibim bizge buyruk kılıp bergende Oşondodan koydoymun dağı bakıldap munda sayraňyz Ak dili kala tuğun arnaňyz Allah'dan oşol suraymun uşul basıgıňyzdan talbağız An demese tuğandarın kuşunu menen barıňa Erteden bergen söz beri sayragan Abdıldan akem kara çıngırların kalkım kavılda Har vakta sayrama Galatonun töründe gündüzü geyde taňynda Daima güpülde oşol sarakkan suunun jeginde Sayray beret davu daima Emin aktaňday uşunu menen soňuna çykdy tuğandar Bolgonuň bayatan bakıldap sayrap jatyşkan baldardyň sözün kabul